Кыздар абайлагыла, ушул видеону сөзсүз башкаларга бөлүшүп, таратып, эскертип коюңуздар. Эскерткиле эскертүү момундарга пайда берет дейт. Урматтуу эже карындаштар, бул видео менен, бул насааты менен сиздерди бир жамандап же кемсинтип эмес, тескерисинче сиздерге жакшылык каалап, дүйнө акыретте бактылуу болсун деп эскертип жатам да. Маселен, кыз жигит болуп жүрүү болбойт биринчиден шариятыбызда. Экинчиден, көпчүлүк учурда мындай чыкканда 80-90% арты жамандык болуп бүтүп атат да, жаман болуп. Неге дегенде, өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Мага да канча кыздардын арманы, кайрылуусу, ыйы келип жатат. Эмнеге дегенде, көпчүлүк учурда эркектер шүмшүк эле да, эптеп мындай да. Мына айтканым көпчүлүк кыздардын армандарын караңыздар. Эмнени жазып атышат? Ушинтип айке бир жигит менен сүйлөшүп жүрдүм эле. Анан ушинтип максатына жеткенден таштап кетти. Эмне кылам депчи. Көбүнчөсү боюна бүтүп калды. Ата энеме кантип айтам, мындай эме айтып отурса өтө көп да. Бул эркектерчи, сиз азыр жүрүп атпайсызбы мына? Сүйлөшүп сизди сүйөм деп атат, сизди бактылуу кылам деп атат, тим эле укмуш азыр кыз жигит болуп жүргөндө тим эле укмуш сөздөрдү айтып, укмуш чекчей кийинип келип, болгон акчасын сизге сарптап, мисалы аракет кылып атпайбы? Ал максатына жеткенден кийинчи уже карабай калышы мүмкүн, таштап салышы мүмкүн. Ошон үчүн эгер ал мынтет да анан, анан кыз жигит болуп жүрбөш керек болчу да, анан эмне жүрдүңүз десең, эми байке үйлөнөм деген, анан алам деген, анан мынтем деген, тинтем деген дейт да, айта берет. Мен сени алам, анан мынтем тинтем депчи. Сиз өзүңүз ойлонбойсузбу? Эгер алам деген жигитчи сизге жакындабайт болчу биринчиденчи, ал мынтип бир жакынdoонун аракетин кылбайт болчу да. Түшүнүп атасыздарбы? Ал айтмак, кел экөөбүз мынакей бир ак никелешип үйлөнүп алсак жакшы болот эле. Сен ата энең айтып, мен ата энем айтып, бирде бир аракетин кылмак да. Анан жөн эле канча айлап, канча жылдап сүйлөшүп жүрүп, анан алам, сен үчүн күйөм, өлөм дей берген ал жөн эле сөз да, кур сөз, чын айтып коеюн, кур сөз. Как эркек катары, байкеңер катары, иниңер катары, кыргыз катары, Кыргызстандын жараны катары баардыгыңызга эскертип атам. Ушундан абайлаңыздарчы, урматтуу кыздар. Өзүңүздөрдүн эркектинчи жашоосу жүрүп кетет экен да, ага оңоюраак экен. Ал башка кыз алып алат, башка аял алып алат мисалычы. Анан кичине ойлонуп туруп ал башты оорубайт, сарсанаа кабып атпайт. Көпчүлүк учурда кыздардын тагдыры бузулуп атпайбы? Боюна бүтүп калса канча мисалы үчүн аборт кылганы канча, кийин анан төрөбөй калышы мүмкүн. Ата энесине айта албай асыл өлүп алганы канча. Эми кыздардыкы эме экен да, мындай байкуштар сарсанаа болуп депрессияга батып кетет, жашоосунда мындай чөгүп кетет экен. Ошон үчүн бирибизге урматтуу ата энелер, могу кыздарыбызды жакшы карайлычы, кыздарыбызга эскерте жүрөлү, айта жүрөлү, карай жүрөлү, байкелери, инилери баардыгычы кызганалы, кыздарыбызды бир ачыкча жүрүүдөн бир сактайлы. Ушундай бир ар кайсы бирөөлөр менен сүйлөшкөндөн сактайлы, ошону бир дуа кылалы, намаз окуйлу, Аллахка жалынып жалбарып бир ыйлайлы, ыйыбызды жеткизели, ушундай бир аракетин кылалычы. Кыскасы ушу кыздарыбыз темселенип, кемсинип, тагдырлары сынып калбасын деген ниетте туугандар. Баардыгыбызды туура түшүнүп, амал кылат деп түшүнөм. Кыздар, урматтуу кыздар, сураныч, ушул сөздөрдү туура түшүнүп, бул сүйлөй берет, ушу Нурлан деген ушундай, бирдемелерди айта берет дейбестен, ушуну туура түшүнүп, кой чын эле айтып атат, ушул сөзү чын жөн жерден уккан жокмун, ушул видеону жөн жерден көргөн жокмун. Кудай таала мага ушуну түшүндүрүп атат окшойт, бир нерсени эскертирип атат окшойт ушул видео менен деп туура түшүнүп жана амал кылалы туугандар. Аллах таалам дүйнө акыретте баарыбызды бактылуу кылсын. Аллах таалам кандай максатта жараткан болсо, ошол максатта жашоо өтүшкө баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бактылуу жашашка өзүбүздүн колубузда туугандар. Өзүбүз ошого колдон келишинче аракет кылалы.